Лондон BBC саламатсыздарбы, студияда Акчолпон Койчиева, эл аралчына спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Индиянын чыгыш чегине соңку 40 жылдагы эң катуу циклон тийип, шамалдын ылдамдыгы саатына 200 километрден ашууда. BBC'нин иликтөөсүндө Ливиядагы согуш кылмыштары деп шектелген окуялар социалдык тармактарда кеңири таркаганы далилденди. Бүгүн басма сөз эркиндигинин күнү. Дүйнө боюнча жүздөгөн журналисттер кесиптик милдетин аткарганы үчүн камакка алынат. Түркиядан баяндайбыз. Индиянын чыгыш жегине кубаттуу бороон тийип, миллиондон ашуун тургундар убактылуу жайларда баш калкалоодо. Ылдамдыгы саатына 200 километрден ашкан шамал согуп, бак-дарактар кыйрады, электр байланыштары үзүлдү. Фани деп аталган циклон Индияда соңку жылдары болгон эң күчтүү бороон экени айтылууда. Фани аттуу циклон Индиянын чыгыш жээгине жетти. Ал жерде жаганат сыйынуучу жай жайгашкан. Ыйык жаганат жайы бул жерде 800 жылдан бери турат. Бенгал булуңунан келе жаткан Фани циклонуна расмийлер даяр турушкан. Бирок шамалдын ылдамдыгы саатына 220 километрге жеткендиктен 100 миллионго жакын тургунду аймактан чыгарып кетүү чечими кабыл алынган. Бийлик өтө ачык аймактарда жашаган тургундарды коопсуз жайларга көчүрүп кетти. Деңиз деңгээлинен бир топ төмөн жашаган 1 миллиондой киши да көчүрүлдү. Мектептер жана университеттер жабылып, жүздөгөн утурумдук коопсуз жайлар тургузулду. Биринчиден кош бойлуу жана жаш балалуу аялдарды, улгайган адамдарды аймактан чыгарып, коопсуз жайларга алып келдик. Өлүм жетимдин алдын алууга аракет кылуудабыз. Циклондун эң кубаттуу маалы Одиша штатына келгенде метеорологдор андан ары кайсы жакка барарына көз салып жатты. Ошол көз салуу негизинде бийлик опурталдуу кырдаалга камданды. Миңдеген куткаруу кызматкерлери ишке тартылып, өкмөт куткаруу иштерине жана коопсуз жайларды тургузууга $150 миллион сарптады. Бирок ошол эле расмийлер Фани циклонда кыйраган турак жайлар такыр жараксыз болуп калат деп эскертүүдө. Бенгал булуңундагы Фани циклонунун кесепети жана башка орчундуу эл аралык жаңылыктарды уюлдук телефондоруңуздар аркылуу интернет барагыбыздан окуңуздар. Биздин дарек bbc.com /кыргыз. BBC араб кызматы жүргүзгөн иликтөөдө согуш кылмышы деп шектелген окуялар Facebook'та кеңири таркатылганы анык болду. Анын ичинде согуш кылмышы үчүн айыпталган шектүүнүн колго түшкөн 3 согушкерди өлтүргөнү дагы бар. BBC Ливиялык улуттук армиясынын атайын күчтөрүнүн айрым жөөкерлери согушкерлердин кескиленген сөөктөрү тартылган сүрөттөрдү жарыялаганын аныктады. Эл аралык кылмыш соту BBC'нин далилдерин көрүшү керек деди белгилүү адвокат. Эскертүү баяндамада ырайымсыз кадрлар бар. Бул Ливия улуттук армиясынын атайын күчтөрүнүн командири Махмуд Аль-Верфали. Ал 3 туткун аскерди өлтүргөнү жатат. Эл аралык мыйзамга ылайык бул согуш кылмышы болуп саналат. Видеонун монтаждалбаган толук нускасы Facebook'та 2 жыл турган. YouTube'да ал 10 000 жолу көрүлгөн жана Twitter'де дали таркатылууда. BBC араб кызматы иликтеп, Facebook жана YouTube'да ырайымсыз зомбулукту көрсөткөн жүздөй сүрөт жана видеону таап чыккан. Мыкаачылык болгондуктан алардын көбүн көрсөтүүгө болбойт. Бул аябай олуттуу кылмыш. Душман аскерлеринин денесин кескилегенге жүздөгөн жылдар мурун эле тыюу салынган. Биз бул кылмыштарды жасаган деп шектелгендердин айрымдарын аныктадык. Алардын баары генерал Халифа Хафтар башкарган элиталык Аль-Сайка аттуу атайын бөлүктүн мүчөлөрү. Хафтардын Ливия улуттук армиясы учурда баш кала Триполини басып алууну көздөп турат. Иликтөөбүздүн учурунда Хафтардын күчтөрү жөнөкөй жарандардын денесин кордогон видеолорду да таптык. Али Хамзанын апасы Алия, агалары жана карындашы 2017 жылы Ливия улуттук армиясы курчап алган учурда өлтүрүлгөн. It's my mom. Nobody disputed that. She's my mom. Бул менин апам экени талашсыз. تلك صورة لأخي محمود. Бул агам Махмуд. Ал канжалап жатат.
Алар агамды, апамды жана карындашым Файзаны чогуу өлтүрүшкөн. Facebook сыяктуу социалдык тармактар мындай сүрөттөрдүн таркатылышын токтотуу үчүн кандай чара көрөт? Кээде карама каршылыктуу маалыматтан улам окуянын курмандыгы террорист экени же ошол ырайымсыз иштерге туш келген жөн жай тургун экени белгисиз болот. Чындыкка кепил боло албайбыз. Ошондон бери Facebook биз белгилеп берген бардык видеолорду өчүрдү. Бирок бул сыяктуу үрөй учурган башка сүрөттөр тармакта кала берүүдө. YouTube биз эскерткен видеолордун бирөөсүн гана өчүрдү. YouTube'тун билдирүүсүндө бизде зомбулукту деталдуу көрсөткөн видеолорго тыюу салган так эрежелерибиз бар жана ошол эрежебизге каршы келген видеолорду өчүрөбүз. Биз документалдык же жаңылык мааниси бар материалдарга жеңилдик беребиз деп айтылат. Биз аскердик кылмышка шектүү катары өздүгүн аныктаган согушкер менен байланышып көрдүк. Бирок биздин катыбызга согушкерлер да, Ливия улуттук армиясынын өкүлү да жооп бербеди. BBC Кыргыз кызматын көрүп жатасыздар. Эл аралык жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бириккен Улуттар уюму Венгрияда качкындар борборунда кармалган мигранттарга атайы тамак аш берилбей жатканы тууралуу кабарларга кабатыр болгондугун билдирди. Уюмдун өкүлү маалымдагандай, депортация болууну күтүп жаткан 21 мигрантка 5 күн бою тамак берилген эмес деген кабарлар бар. Венгрия сын пикирди четке кагып, мигранттар келген жагына кете берсин деп билдирди. Казакстандын Нур-Султан, Алматы, Семей, Актөбө жана башка шаарларында нааразылык акциялары өтүп, 9-июнга белгиленген кезексиз президенттик шайлоого бойкот жарыялоо, парламенттик башкарууга өтүп, таза шайлоо өткөрүү талаптары айтылган. Митингдерде 80ге жакын адам кармалган. Алардын айрымдары 10 күндүк камоого алынса, башкаларына 50 000 теңгеден айыппул салынды. Афганистандын президенти Ашраф Гани тынчтыкка жетүү жолундагы изги тилегин билдирип, 175 талеп туткунун эркиндикке чыгарарын маалымдады. Кабулда өткөн чоң курултайда ушул талап айтылган. Туткундар бир нече күндө башталганда жаткан орозо айт учурунда бошотулат. Түндүк Корея лидеринин агасын өлтүрдү деп айыпталган вьетнамдык аял боштондукка чыгарылды. Доан Ти Хон 2 жыл мурун Куала-Лумпур аэропортунда Ким Чен Намдын бетине уулуу зат сүйкөп кетти деп камакка алынган 2 аялдын бири. Теги индонезиялык берк аял март айында бошотулду. Экөө тең Түндүк Кореялык агенттер аларды теле оюнга катышып жатасыңар деп ишендиргенин айтышкан. Бүгүн Стамбул шаарында Түркиянын эң ири мечити салтанаттуу ачылды. Камлика мечитине 63 000 киши батат. $100 миллион жумшап мечит курууга каршы чыккандар каражат коомдук иштерге жумшалса болмок дешкен. Бирок өкмөт бул мечит Түркиянын улуттук мурасы болуп калат деп жар салды. Бүгүн басма сөз эркиндигинин күнү. Эркин кабарлоого кас мамиле күчөгөн абалда аскердик аракеттерди чагылдыргандарга караганда көбүрөөк журналисттер коомдук көйгөй чагылдырганы үчүн курман болууда. Журналисттердин Эл аралык федерациясынын маалыматы боюнча 95 журналист өз ишин аткаруу маалында каза тапкан. Алардын көбү Афганистан менен Мексикада. Дүйнө боюнча жүздөгөн журналисттер камакка алынып, алардын эң көбү Түркияда камалган. Түркиялык күрд журналисти Зехра Доган сүрөт тарткан үчүн абакта 2 жыл отурду. Сүрөт үчүн дээрлик 3 жыл түрмөдө отурдум. Ошону элестетсеңиз, мен кичинекей эле сүрөт тарткам. Тек жайы белгиси болгон Банкси Нью-Йоркто чоң граффити тартып, журналистти бошоткула деген талап койду. Ал менин кичинекей сүрөтүмдү дүйнө коомчулугуна жеткирди. Зехра сүрөтүндө 2016-жылы Нусайбин аттуу чакан күрд шаарчасындагы окуяларды чагылдырган. Мага террорлук пропаганданы тараттың деген айып тагылды. Дүйнө жүзүндө жүздөгөн журналисттер абакта отурат. Түркия кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу эркинен ажыратылган журналисттердин саны боюнча 1-орунда турат. Мен иштеген гезиттеги журналисттердин баары камакка алынды. Күрд гезити дагы жабылды. Баарыбыз түрмөдө отурсак, маалыматты кантип коомго жеткиребиз деген суроо жолдодук. Анан бир идея келди. Баарыбыз абактабыз, жаңылык жазганды билебиз. Түрмөдө отуруп эле гезит чыгаралы дедик.
адилетсиздик бар жерде ага каршы күрөшкөндөр да болот. Абакты сүрөт студиясына айландырдым. Сүрөттөрүмдү эски гезиттердин бетине тарттым. Боёк катары помидор, жашылча жана башка жемиштерди колдондум. Өз канымды дагы колдонгон күндөр болду. Түрмөдөгү аялдар этеккир учурундагы канды чогултуп беришти. Жийиркене турган нерселерден кооз сүрөттөр жаралды. Зехра 2019-жылы февраль айында абактан бошоду. Эркиндикке чыксам да түрмөдө отургандай эле жүрөм. Курбуларым абакта отурат. Ачкачылык жарыялашкан. Алар деле ойлоп күн өткөрөм. Газ, электр кубатын колдонуп же отун менен от жагып тамак бышыруу өткөн заман болуп калышы ыктымал. Бул жана башка технологиялык жаңылыктар апталык клик берүүбүздө. АКШнын Балтимор аймагында бир аялдын өмүрүн сактап калуу үчүн хирургдарга дрон менен жаңы бөйрөк жеткирилди. Учкучу жок башкарылуучу аппаратка бөйрөккө көз салып туруучу атайын монитор орнотулган. Мындай нерсе дүйнөдө биринчи жолу ишке ашты. Келечекте дрондор менен органдарды коопсуз жана арзаныраак жеткирсе болот деген үмүт бар. Электр энергиясын үнөмдөп, күн нурун пайдаланып тамак бышыруу. Үйдүн ичинде жайгашкан бул каражат күн нурун чогултуп тамакты ысытат. Британ окумуштуулары жасап чыккан мындай меш экологиялык жактан таза жана электр энергиясы же газы жок болгон өлкөлөрдүн тургундары колдонсо болот. Британиядагы супермаркеттердин биринде кардарлар алган товарларына акча төлөө үчүн кассага кезекке турбастан тезирээк төлөөнүн жолун өтүүдө. Дүкөндө кардарлар акча төлөөгө келгенде товарларды сканерден өткөрүүчү тиркемени колдонуп төлөшөт. Мындай технологияны жакшы өздөштүрө элек кардарлар товарларын карточка же нактылай акча менен да төлөсө болот. Бул робот башка роботтордой болот жана болттордон жасалган эмес. Ал үйлөмө робот. Падыша Луи аттуу бул роботту жасоону НАСА каржылаган. Ал кездемеден жасалып, ичи велосипеддин покрышкасына окшош. Робот жеңил жана ташууга оңой болгондуктан космосто колдонууга ыңгайлуу. Учурда жаратуучулар аны туура кыймылдай ала тургандай кылып жакшыртуу жолдорун ойлонууда. Эми спорт жаңылыктарын көрөлү. Европа лигасындагы кечээки оюндарда жарым финалдагы биринчи оюнунда Арсенал 3-1 эсеби менен Валенсияны утуп алды. Моктар Диакаби гол киргизип Валенсия алдыга чыккан, бирок Лаказет катары менен 2 гол киргизип, андан кийин Пьер Обамеяңдын голу менен Арсенал жеңишке жетти. Испанияда өтчү экинчи оюнду дагы Арсенал утса, 2006 жылдан бери биринчи жолу европалык финалга чыгышат. Бүгүн кечинде Премьер-лигадагы оюндар өтөт. Гудисон паркта Эвертон менен Бернли беттешет. Эвертон командасына оорудан сакайган Тео Уолкот катышат. Ошондой эле Бернлинин катарына Питер Крауч келип кошулат. Дем алыш күндөрү болсо Премьер-лигада бир катар мелдештер өтмөкчү. Манчестер Ситиге сүр көрсөтүүнү уланткысы келсе, Ливерпуль эртең Ньюкасл менен оюнда жеңиши керек. Манчестер Сити өз таласында Лейстерди кабыл алат. Оюн биринчи күнү өтмөкчү. 3-чү орундагы Тоттенхэм эртең Бормут менен, ал эми Челси Уотфорд менен беттешет. Кастер Семенья Дохадагы жарышта финалга чыгышы мүмкүн. Ал Даймонд лигада 800 метрге чуркайт. Аптанын башында дүйнөлүк жана Олимпиаданын чемпиону болгон аял атлеттердин тестостерон деңгээлин чектөө боюнча жаңы эрежеге каршы арызын алып салган. Бирок тестостерон деңгээлин азайтуучу дарыларды ичүүнүн ордуна спорттон биротоло кетиши мүмкүн экендигин ал социалдык тармактарда кыйытып билдирди. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Биздин сайтыбыздан соңку эл аралык жаңылыктарды окуп, бүгүнкү радиосу дагы уга аласыздар. Биз программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчуева. Дем алыш күндөр көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуздар.